Sonun bul жақта bir секретный эме жаралды. Мындай жипти эме алып туруп, кысылдап көрсөткөн. Бул шырдамалдын чекесине коебуз дедиң, а? Жээке коебуз. Жээке. Кол менен токса да болот. Муну башкача өрсө да болот, тоголокко өрөгөнү да бар экен. Жээке коюлат, ана тердиктин ана чекесин карасаң. Мына. Тердиктердин чекесине коёт, жээке. Ала уже коюлду беле мына. Ооба, мына жээке. Мына жээкпи? Мына. Ошол. Мына силер ушуну токкон экенсиңер да? Ооба. Турабай. Мына ошол Кандай мeenети. Ушуну ушундай кылып токуйбуз. Жүрөк адам. Буну жип чатуу деп айтат. Чатабыз буну. Жип чатуу? Ооба. Жип чатуу деп айтат экен. Жипти. Жашнакка узору менен сонун чыгып келет. Ошо колуңарга береке. Рахмат. Сонун нерселерди жаратып жатсыңар. Бул да бир чоң өнөр, талант. Бул илгертен калган багы унуттурбай улантып. Ооба. Сен жаштарга үйрөтөсүң, кызыккандарга. Ооба. Үйрөнөм дегендердин баарына үйрөтөбүз. Үйрөнөм дегендер эле келсе үйрөтүшөт. Бекер эле үйрөтүшөт экен. Келип тигишсиңер, Бул нерселерди шаарга барса, бир канча тыйын берип үйрөнөт да. Бул жерде бекер үйрөнөт бардыгын. Эгер апаларыбыз айтчу эле го. Кылганың биз үчүн, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп. Ошондой да. Үйрөнүп кетсе өздөрүнө. Мына кийим тигип алайын деп, үстүнө кофтасын шымдарынан бери өз тигип алат экен. Бул эже да чебер экен баарында. Мен чоңунен чебер да. Мынча жакшы. Шырдамалы шыргандардын үйүн болдумда. Ооба, кудай кааласа машинкалар келип калса, ал кийим тиккенди да үйрөтөбүз. Бир келип жоктон эле бир юбка тигип кетейин өзүмө. Аябай сүйүнөт элем. Тиккенге вообще жокмун да. 75 жашында килемге шырнама неме алган, жиги деген. Бир килемге 5 метр килемге 22 арам жүн ийиш керек. Аркагынан эмесинен сыртка. Ооба да. Андай нерселерди кандай сонун да. Өтө сонун нерсе.